Кара сууда дагы бир жашыруун тоннель табылды. Бул тууралуу УКМК билдирет. Маалыматка ылайык, УКМК тарабынан аткезчилик иштерин аныктоо, алдын алуу жана бөгөт коюу боюнча жүргүзүлгөн ыкчам тергөө иш-чараларынын жүрүшүндө УКМКнын чек ара кызматынын кызматкерлери менен биргеликте 2022-жылдын 11-июнунда Ош облусунун Кара Суу шаарындагы үйлөрдүн биринен кезектеги тоннель табылды. Жогорудагы дарек боюнча тиндүү иштерин жүргүзүү учурунда имараттардын биринин кире беришинен жер астындагы тоннель табылган. Үйдүн ээси Кыргызстандын МИИМ аттуу жараны болуп чыккан. Тергөөнүн жүрүшүндө МИИМ 2021-жылдын сентябрь айларында ал 2014-жылдан бери тааныш болгон Рустам аттуу адам менен кылмыштуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, Кыргызстандын Өзбекстан Республикасына эл керектөөчү товарлар жана чет элдик валютаны мыйзамсыз алып өтүү максатында Кыргызстан менен Өзбекстанды байланыштырган тоннелди казуу боюнча иштерди Кыргызстандын МИИМ жана Өзбекстандын Рустам аттуу жарандары жүргүзүшкөнү такталды. Жүргүзүлгөн иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө МИИМ жасаган күнөөсүн толугу менен мойнуна алып, бул кылмыштын жасалышынын бардык жагдайларын тактоо үчүн тергөө органдары менен толук кызматташууга даяр экендигин билдирди. Азыркы учурда бардык зарыл болгон ыкчам тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Белгилей кетсек, буга чейин да УКМК тарабынан Кыргызстан менен Өзбекстанды байланыштырган тереңдиги 17,5 метрдик тоннель табылган болчу.